Президент Садыр Жапаров 8 майда Россияга жасаган расмий сапарынан алкаганда Россиянын федералдык жыйынынын Федерация кеңешинин төрайымы Валентина Матвиенко менен жолугушту. Анда кыргыз-орус кызматташтыгынын бир катар актуалдуу маселелери, анын ичинде эки өлкөнүн парламенттер аралык байланыштарын өнүктүрүү боюнча пикир алмашуу болду. Россиянын Федерация кеңешинин төрайымы Садыр Жапаровдун Москвага расмий сапарынын программасы жыш жана мазмундуу болгонун канааттануу менен белгиледи. Валентина Матвиенко согуштун сыноосунан өткөн орус-кыргыз достугу көп кырдуу кызматташтыкты чыңдоонун ишенимдүү пайдалуу экенин баса белгиледи. Россиянын Федерация кеңешинин төрайымы өз сөзүн жыйынтыктап, Кыргызстандын президентинин бул сапары эки тараптуу мамилелердин мындан аркы өнүгүшүнө чоң түрткү берерин айтты. Президент Садыр Жапаров өз кезегинде Россия Федерациясы Кыргыз Республикасынын негизги өнөктөштөрүнүн бири экенин белгиледи. Соңунда мамлекет башчысы анын расмий сапарынын алкагындагы сүйлөшүүлөр жана жетишилген макулдашуулар эки тараптуу кызматташтыкты чыңдоого жана кыргыз-орус стратегиялык өнөктөштүгүн мындан ары да динамикалуу өнүктүрүүгө өбөлгө болоруна ишенимин билдирди.